мамлекеттик ишмер Алахан Сарбаевич алдынан қалмақшы. Анда şu birinci tintaqtında qaralған мәселелердің birincisi жоғарыдағы tintaqtında qarab отырған мәселелердің birincisi şu біздің миграция мәселелерді ұсыныстарды қабыл алу қандай ұсыныстар бар миграция мигранттардың да бұл жақта уақытша істерде жасалатын адамдардың возможностьтарын ендеше бастарынан мындай таза қылышы себебі ошол ұсыныстарыңыз болса солар жауап қылсақ бірінші анда сөзді бірінші Алахан Сарбаевичтан рахмат. Жаштар коому дейт. Чындап ошол жаштар коому менин укугум бар, мыйзам сыныптарга макул эмесмин деп ушундай маселе көтөрүп атышсыңар. Биринчиден бул жолу ушул эртерээк болуш керек эле. Ар кандай себептерге ылайык кечигип өтүп атат, бир аз кечигип калып атабыз. Мен негизи парламенттик шайлоо бүтөөрү менен сиздер менен келип жолугушам деген үмүтүм бар эле. Сиздерге терең ыраазычылык билдирип, рахмат айтып кетебиз деген оюбуз бар эле. Ал болбой калды, ар кандай шарттарга ылайык. Анын артынан эле президенттик шайлоо башталып кетти. Мына ушундай Кыргызстандагы бүгүн эртең эмне болуп кетишин билүү өтө кыйын маселе. Оор маселе. Ошого кайдыгер болбой катышып бергениңиздерге, колдоп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдирем. Бул жерде коюп аткан маселе ушул убактылуу иштеп жүргөн биздин азаматтарыбыздын келечеги жөнүндө сөз болгон атат. Качан Кыргыз Россия өкмөтүнүн ортосунда ушундай бир келишим пайда болот. Биздин ушул жактагы иштеп жүргөн ишибиз Кыргызстанда эмгек стажына кирүү маселеси же социалдык камсыздоо тармагындагы маселелерге сөздү көтөрүп атасыздар. Эми тилекке каршы ошол жогорку кеңештин депутаттары келгенде, Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү келгенде, же кечээкинде өкмөттүн мамлекеттин жетекчисибиз деп келген азаматтар келгенде ушундай маселелер көрүлүш керек, каралыш керек эле, көтөрүлүш керек. Биз өзү негизи келгенде келди деп кол чаап эле анан кубана беребиз, кетти деп эмне маселе чечилди, кандай маселе каралды. Башка мамлекеттердин жетекчилери бөтөн өлкөгө барганда канча инвестиция тартылды, эки өлкөнүн ортосунда кандай келишимдерге кол коюлду, эки өлкөнүн жарандарына кандай жеңилдиктер берилди деген документтерге кол коюлат негизибиз. Биздикилер болсо Кудай сактасын, аман эле болсун, келип бир кесе чай ичип кетсе деле, калпакты көккө ыргытып эле келди эле кетти деп биздер. Мына ошол нерселерди, талаптарды ошол расмий бийлик бутактарына койгондо жакшы болот. Бирок ушул төгөрөк столду уюмдаштырып, демилге көтөрүп атканыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Биз ушул төгөрөк столду экинчи баскычына Бишкекте өткөрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө Бишкекте өткөрүшүбүз керек. Жанагы тийиштүү азаматтарды, мамлекеттик органдарды чакырып, ошолордун алдында маселени коюшубуз керек. Оорчулдуу маселе коюшубуз керек. Бирок биз сезбей атабыз. Биринчи келген агаларыбыз, эжелерибиз, алар сезип атат. Пенсияга чыгаардын алдында сезип атат. Барып неберелерине же балдарына там салганга чек аларды сезип атат. Кезинде жүрө эреткенбиз. Кар бастай болуп, пенсияга чыкпастай болуп, Кыргызстанга кайтпастай болуп, курсак тойсо, үстүбүздө кийимибиз болсо деген максат менен жүрө эреткенбиз. Эртең кайда барабыз деген маселе коюлбайт экен. Мен муну жазган кагазыңыздардан негизги маселени ушуну түшүндүм да, туурабы? Биздин социалдык жактан коргоо маселе кандай болот дейт. Сиздер кандай көрөсүздөр, кандай демилге көтөрөсүздөр, кандай сунуш бересиздер? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кандай социалдык коргоолорго муктажсыздар, же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары кандай кепилдиктерди алат?
же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүбүз керек тууралуу сунуш барбы конкреттүү? Же силер ой пикириңерди айткыла, мен ошону улам жанагы кандай чаралар колдонулушу керек, кандай чаралар кажет экендигин мен силерге айттым. Жарайбы? Сиздер пикир айтасыңарбы? Динар, сен арын айт. Баштап кайдар баштап берсин. Мен азыр жаза алайын деп.